Жакында эле изилденген илимий изилдөөлөр азыр технологиялык заманда жашаган адамды кармап калууга 8 гана секунд жетиштүү экенин аныктаган. Дал ушул ыкманы TikTok убагында ыкчам колдонуп, азыр дүйнөнү өз платформасынын тегерегине топтоого жетишти. Бул платформада үйрөнгөнгө караганда жоготконун, утканга караганда уттурганын көбүрөөк болот. Миллиарддаган адамдар пайдаланган TikTok тууралуу алдыдагы сюжет. TikTok жеңил формат, мени ойлонууга эч мажбурлабаган социалдык видео платформа. TikTok'ти ByteDance компаниясынын негиздөөчүсү кытайлык миллиардер Чан Имин түптөгөн. Учурда бул платформада дүйнө боюнча 1,5 миллиард адам отурат. Негизги колдонуучулар болсо өспүрүмдөр жана жаштар. Жетекчи катарында эмес 4 перзенттин атасы, кылым карыткан улуу кыргыздын уулу жана окутуучу катары төмөнкүдөй ой пикир жазып жатамын. TikTok платформасы боюнча коомдо эки ача ой пикир бар. Кээ бирөөлөр жабылсын. TikTok'то уятсыз, ыплас, биздин каада салтка жат видео контенттер көп десе, экинчи тарап TikTok жабылбасын. Ал жакта соода саттык жүргүзүүгө, өлкөнүн туризм тармагын илгерилетүүгө мүмкүн деп келет. Тыйындын эки тарабы бар сыяктуу эле. Ар бир нерсенин пайда жана зыяны бар. Биз ошол пайда зыяндын өлчөмүнө карап жыйынтык чыгарсак туура болот деп ойлойм. Көпчүлүк TikTok'то алгоритм бар экендигин билишет. Башкача айтканда, кандай тематикадагы видеолорду көбүрөөк көрсөң, алгоритм ошол типтеги видеолорду байма-бай чыгарып турат. Чоң адамдар муну билип туруп жазса, жаш балдар платформа сунуштаган видеолорду көрө берет. Ошол видеолордун айынан алардын психикасы аң-сезимдик деңгээлде калыптанат. TikTok'тун канча пайдалуулугу болбосун, биздин өлкөнүн келечеги болгон жаштарыбызга, келечектеги Кыргыздын наркына болгон зыяны түшүнгөн адам үчүн кыйратуучу күчкө ээ. TikTok колдонуучулары тарабынан өтө бир адепсиз, коомго туура келбеген, коомдун бир психологиялык абалына, анын психикалык кабыл алууларына терс таасирин тийгизген факторлор, маалыматтар өтө көп болуп атат. Ошондуктан өзгөчө бул балдарга көбүрөөк таасир берет. Анткени бул балдар актай жазыла элек кагаздай, алар кандай маалымат көрсө, ошону ошондой эле кабыл алат. Анткени балдарда өзү маалыматты анализдеп, иргеп кабыл алуу жөндөмдүүлүгү чоңдорго караганда бул жетиш элек болот да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин жаштарыбызга көбүрөөк өзүнүн терс таасирин берип коюп атат. Коомго терс таасир берүүдө өзүнүн жоопкерчилигин албай, жана ошондой эле кайсы бир нерселерге бир чектөө койбой аткандыгы бул TikTok'тун эң бир чоң кемчилиги болуп атат. Коомго тийгизген терс таасиринен улам Кыргызстандын бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлери, бейөкмөт уюмдар TikTok'ту жабууну суранышкан. Эксперттердин айтымында TikTok'тун пайдасына караганда зыяны көп. Ал акылы бар чоңду да, оюн карак өспүрүмдү да өзүнө тартып убакытты урдоодо. Андыктан бул платформанын жабылганы оң. Айтылуу TikTok'тун учурда биздин коомдо да популярдуулугу артып, жаштардын ою менен коомдун табитин бузуп, маңкурттукка жетелеп, маданиятыбызды болсо талкалап баратат. Эми бул азыркы учурда бул социалдык сеттерде TikTok тармагы бул өтө курчап алды. Неме кылып атат, бул жаштарга негизинен тийгизген таасири өтө жаман деп ойлосом болот. Бул TikTok'ту мен оюмча биздин Кыргызстанда жапканы туура эле. Бул азыркы өсүп келип жаткан жаңы муундарга терс таасирин тийгизип атат. TikTok'тун ордуна биздин жаңы өсүп келаткан жаш муундарыбыз ките окуп, TikTok'тун ордуна ошого окшогон бир жакшы акыл эсти өнүктүрүп өстүрө турган бир пайдалуу нерселерди колдонсо деген бир тилектерибиз бар да. Негизи TikTok'ту жапса биздин жаштарга жакшы болот. TikTok аша чыгып кетип атат. Мисалы, промоего кирип, уят нерсе сөгүнүп, уят нерселер көргөзүп, эсли TikTok'ка кирсе, ошо маданияттуураак видеолор киргизип, жакшы нерселерди жаштарга жакшы нерселерин айтып киргизсе жакшы болот. А болбосо
жабылып эле кетиши жакшы го дейм. Белгилей кетсек, TikTok'ту көптөгөн Европа өкүлдөрү да колдонууга тыюу салган. Мисалы АКШда аны телефонго орнотууга болбойт. Кошуна Өзбекстан болсо мындан 2 жыл мурун TikTok'ко чектөө киргизген. Ошондой эле Кытайдагы TikTok жабык, алардагы TikTok биздикинен такыр айырмаланып турат. Алар өздөрү үчүн TikTok'тун атайын версиясын калтырган. Кытай TikTok'унда балдар сабак үйрөнөт. Чоңдору болсо бири-бирине жагымдуу видео куттуктоолорду, эстеликтерди тартып, тамак же башка пайдалуу нерселерди үйрөнө турган контент жүктөшөт. Назгүл Абдрахманова, Расул Ахматов, жаңылыктар.